Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Баарыбыз сабакка даярбызбы? Азаматтар, жагымдуу маанай түзүп алалы. Баардыгыбыздын маанайыбыз жакшыбы? Үйдө кандай отурабыз? Маанайларыбызды көтөрөбүз. Бири-бирибизге жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз. Балдар, ден соолугубуз жакшыбы? Азаматтар, ден соолукту чыңдаш керек. Балдар, өткөн сабакта жемиш багы деген теманы өткөнбүз. Берилген тапшырманы баардыгыңар жакшы аткардыңар. Мен баардыгыңарды бааладым. Азаматтар, бүгүн дагы сабакка силер ошондой активдүү катышасыңар деген ойдомун. Балдар, бүгүнкү өтүлө турган темабыз дарак жемиши менен баалуу. Анда эмесе балдар, биринчи көнүгүү боюнча иштейбиз. Макалдарды окуп, тилибизди жатыктырабыз. Дарак жемишинен таанылат. Адам акылынан таанылат. Шумкар учушунан таанылат. Төмөнкү сүрөттөрдү катыштырып, сүйлөм түзүп, мөмө жемиштерди толуктайбыз. Алма кандай? Алма бышкан, таттуу, кызыл, тоголок. Алмурут кандай? Алмурут тоголок, сүйрүү, сары, таттуу. Шабдалы кандай? Шабдалы ширин, тоголок, сары. Азаматсыңар балдар, баардыгыңар жазып алдыңарбы? Эми андан кийинки 4-күнүгүгө өтөбүз. Ал жерде диалог бар. Чыпалак бала менен Улукбек сүйлөшөт. Диалогго көңүл бөлөлүчү. Чыпалак бала: Улукбек, сен эмнени жакшы көрөсүң? Улукбек: мен бананды жакшы көрөмүн, ал даамдуу. А сен эмнени жаман көрөсүң? Дейт чыпалак бала. Мен лимонду жаман көрөмүн, ал кычкыл, деди Улукбек. Андан ары 6-чы көнүгүүнү иштейбиз. Ар бир окуучу өз алдынча текстти окуп, орус тилине которгула. Текст: Акылай Алмурутту жакшы көрөт. Алмурут ширин. Азат Шабдалыны жакшы көрөт. Шабдалы да ширин. Чыңгыз кара өрүктү жаман көрөт. Кара өрүк кычкыл. Алёша лимонду жаман көрөт. Лимон кычкыл. 7-чи көнүгүү үйгө тапшырма болот. Ал жерде суроолор бар. Суроолорго биз жооп жазышыбыз керек. Суроолорго жооп жазып, мага жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабак ушуну менен аягына чыкты. Баардыгыбыз сабактагы теманы түшүндүкпү балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө.